ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси, жаратуучусу, ырыскы берүүчү, кыяматтын падышасы, падышалардын падышасы, биздин ээбиз, кожобуз Аллах Субхану ва Таалага чексиз мактоолор айтабыз. Андан соң бизди ушул жашоодо үйрөткөн, жетелеген, шыктандырган көсөмүбүз, жолбашчыбыз, жетекчибиз Хазіреті пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар айтабыз. Андан соң ассаламу алейкум Кыргызстан. Кайрадан сиздер менен мен Мыктыбек Арыстанбек 5-каналда түз эфирде Орозодо 30 күн долбоору менен. Кайрадан сиздер менен эшиңиздерден такылдатпай кирип атам. Кечирим сурайм. Бирок түз эфирдин эрежеси ушундай, табият ушундай. Биз Кудай буйрса бүгүн Рамазандын 7-синде сиздер менен 7-чи жолу, тагыраак айтканда жолугушуп отурабыз. Орозонун ушу алкагында жана ушул күндөрдө дин жөнүндө, коом жөнүндө, диний кубулуштар, мамилелер жөнүндө азын оолак сөз кылып келдик. Болгондо да биздин ушул майданга, Кыргызстанга таанымал болгон дин чөйрөсүндө аздыр көптүр өзүнүн таасири бар агаларыбызды, эжелерибизди чакырып сүйлөшүп келдик. Бүгүн дагы биздин дастарканыбызда, тагыраак айтканда ушул майданыбызда дагы эки керемет бир инсанды чакырганбыз. Керемет инсандар. Булардын бир өзгөчөлүгү, булар дайым эле эл алдында чыгып сүйлөй бербегендер. Бирок мусулман үммөтү, ислам дини жөнүндө сөз сүзөөлөрүнүн ою бар жана таасир бере турган чөйрөсү да бар. Тосуп алыңыздар, философия илимдеринин доктору Үмүт эже Асанова. Арбаңыз эже, жакшысызбы? Кыйналбадыңызбы Орозодо? Жана ошондой эле устаз Алмамбет Осмон, Дил Азык басма үйүнүн мүдүрү. Туура айттымбы? Туура айттыңыз. Дил Азык, мен ушу үйүмдө китеп текчем болсо, ушул текченин дээрлик көбү ушул Дил Азыктан чыккан китептер менен толуп баратат. Анда сиздерге алгачкы биздин салттай эле бир мүнөттөй убакыт, эли журтуңуздар сиздерди карап отурат. Ой, сөз куттуктоо болсо баштасаңыздар болот. Эже баштасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим дейли биз дагы Алла үчүн, Кудай Таалабыз үчүн, ушул улуу күч үчүн биздерди ушинтип чакырып, улуу күндөрдө, улуу орозо күндөрдө ушундай тазарып аткандай элибиз, ушундай умтулуп атканда ушундай бийиктикке, жакшылыктарга, тазалыкка ушинтип чакырып турсуздар. Рахмат сизге. Жакшылыктар болсун. 5-каналга чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат эже. Сизге да тынчтык берсин Аллах Таала. Рахмат эже. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз калкыбыз, жалпы Кыргызстан элибизди ушул ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Кудайдын куттуу коногу десек дагы болот. 1 айлык Рамазан көз ачып жумганча өтүп кетет. Ошол куттуу Рамазандын 7-чи күнүндө сиздер менен кезигип атканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздардын туткан орозоңуздарды Кудай Таала кабыл кылып, ниетиңиздерде кандай жакшы тилек максаттарыңыздар болсо бардыгына жеткирген болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Мен бүгүнкү теманы силерге айткан жокмун. Мен күндө ушундай бир ыкмак өттүм, жашырчы болдум теманы. Даярданып албасын деп атам. Жүрөктүн түпкүрүндөгү ойлорду чыгуусун каалап атам. Бүгүн билесиңер эмне жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн илим жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Экөөңүздөрдүн тең илимге, билимге түздөн түз тиешеңиздер бар. Эже дүнүйө тааным таласында иштейбиз. Дүнүйө таанымды жеткирүү каражаттын таласында иштейбиз. Түздөн түз айкалышкан эки адис. Үмүт эже, сиз философсуз. Мен философтордун динге келгенин көргөм. Бирок бул канчалык ыклас менен философиялык дүнүйө тааным дагы эле туурабы же толугу менен диний дүнүйө таанымга өттүңүзбү? Мага ошо кызык. Мен да философияга кирип чыгып жүргөн адаммын да. Мен жөнүндө сурап атасыздар же жалпы адамзаттык тажрыйба жөнүндө? Өзүңүз жөнүндө. Эми мындай да. Тегилгертен бери эле биз кыргыз элибиз динге жакынбыз да, рухубуз. Мындай бир атеизм чөйрөсүндө өссөк дагы советтер заманында өтө күчтүү идеологиялык бир катаалдык заманда өстүк да биз. Кызыл кыргын террор деп кой. Террордо дагы. Идеологиялык террор заманы. Мен ушу кээ бирде баягы тамак ичип атканда мен десек да, жаныбызда отурган чогуу кээ бир адамдарым айтчу түшө. Имтисанны. Эмне ушул мен дейсиз депчи. Это же привычка, да эмне бул деген эми
калган адат да, бул дегенде түптө калган бир эмеси жок да. Криминалдыгы жок да, преступность жок да, ал эч кандай бир чоң жаман иш кылгандык болгон жок да. Эми бул кеп анда эмес, эми акырындан мына 87-жылы мен өзүм кайын журтум Тажикстандан, тажик кыргыздар болот. Анан ошо таң калчумун да мен, кайнагаларым, кайын журтум ошондо Шоропто, Шороп илгери Кыргызстандын жери болгон экен. Мен өзүм көлдө өскөм, орусча бүткөм, орусча жүргөн киши. Анан ошол жака турмушка чыгып, Кудайдын буйругу менен да, буйрук деген бар, буйрук. Анан таң калчумун да. Ушу жана жер тирөө болгон экен, бул чоң бир имараттар момтип кыйшайып калган. Жакырчылык өкүм сүрүп турат, бирок жакырчылык болгону менен мына жан дүйнөлөр укмушта. Кайнагам эл тынч. Эл тынч. Мен таң калчумун да ошого. Ушундай бир жакыр болуп туруп, биз ушундай көнгөнбүз да, ушундай бир баары жакшынакай бар, мындай килем, ана мына үй. А бул жерде мындай эле кепетамдар, а бирок элдин маанайы. Ушундо таң калып, анан байкуш Бекжан Айткулов деген раматылык режиссер бар болчу анда. Мыкты оператор, мыкты режиссер, мыкты оператор. Анан ошол киши менен сүйлөшүп, жолдошум анан ошо жака алып барды. 5-6 кишини кайнагам үйүнө жатып анан Ыйман деген фильмди автору болдук да, мен эми сценарий жазып орусча. Мына ошондо эле диний чөйрөгө кирип, дин деп мен ошондо концепциямда адамды ушундай кыйын турмушта сактап калат экен депчи. Мына ошондой концепция келдим. Ушундай 5 ирет намаз окуп, ушундай Кудайым деп, анан ушундай тетияка кирип кетпей. Ошол жерге ошоден баш чыгара албай момтип эле азап кандай эмес. Таптаза. Байкуш кайнагам карагылачы, могу өсүмдү карагылачы, асманды карагылачы, ай. Могу гүлдү карагылачы, кандай сонун, кандай ажайып сонун. Мен таң калчумун да. Кантип ушундай чөйрөдө дагы ушундай бир эстетикалык укмуштай болгон бийиктик бар деп. Ошондо зов души деген орусчасы, анан Ыйман деген ошондо кыргыз телефильми чыккан. 20 же 30 ушундай мүнөттүк. Мына ошентип акырын диндин укмуштай болгон таасири бар турбайбы деп ошондо ойго келип, анан бара тетиги 90-жылы Бхагават Гитаны окуй баштадым. Баарын окуп, уулумду окуп эле укмуш Бхагават Гита. Биз айтабыз эми албетте, мына мен көп сурайм да, өзүбүздүн кайын журтуман сурайм. Десем, окуган болбойт. Библияны күнү түнү окуп, кээ бир нерселерин жаттап, Куран келмелерин окуп, сүрөлөрүн окуп, мындай салыштырып, себеби адамзат бир да. Жүрөк деген бир согот, окшош согот, жакшылыкка умтулат. Жакшы жашоого умтулат, бийиктикке умтулат. Канчалык могу жер тартса дагы, жер тартым закон укмушта, күчтүү да. Ага карабастан мынакей асманга учкусу келет адам. Ал табият ошондой. Бир жагына бул табият жерге тартат, экинчи жагына экинчи табият тияка тартат. Анан ошентип таң калдым да, Бхагават Гита. Биз башка дүйнөлүк маданиятка дагы барып, таанып, көрүп, окшоштугу эмнеде? Окшоштугун биз табышыбыз керек. Библияны караңыз, эмне деген керемет. Өзүбүздүн сүрөлөрдү мына балдар, кичинекей балдар ооруганда ошол сүрөлөрдү окуп атып эле айыктырып атпайбызбы? Келмелер менен. Бүт Нас сүрөсү, Фалак сүрөсү баарын айтып атып, эмне деген күч, эмне деген керемет. Мына ошентип акырын бир жагынан эми илимиңди карайсың, баарын окуйсуң. Платон, тетиги Аристотель, келатып анан кийин өзүбүздүн ислам дининин илимпоздору Аль-Фараби, Абу Али Ибн Сина, орто чыгыш, Ренессансында. 9-11 кылымдарга. Андан кийин дагы анан Европаны окуйсуң, биякты окуйсуң, салыштырасың. Анан бир кайсы бир эми жыйынтыгын айта албайм, бирок бир сонун бир нерселер табасың да. Демек, дин бул детиги жүрөктө жаткан нерсе. Жүрөктөн чыгат. Аны таануулап, мындай кыл, тигиндей кыл, бул туура эмес, андай эмес дегенден эмес. Ал бул өтө чоң сыр, ички сыр. Мына ошону биз деген
эстен чыгарбашыбыз керек. Сонун эже, сиз айтып отсаңыз, мен сиздин сөзүңүзгө сүңгүп кирип кеттим. Рахмат. Устаз, дил азык азыр эмне менен элек? Кандай долбоорлордун үстүндө? Дил азык жалпы көпчүлүккө маалым болгондой, негизи иман багытындагы китептерди чыгаруу менен алекпиз. Эми колдон келишинче көп нерсе жасабайдык дебейбиз. Ай сайын 1ден, 2ден, 3дөн китеп басып атабыз. Бир айда 1ден, 2ден, 3дөн. 3дөн. Муну жөнөкөй эле сөз айтып коет. Ооба. Жупунулук менен эле. Эми чындыгында жупунуп эле иш жасап атабыз. Себеп азыр калкыбыздын ушул иман жаатында диний адабияттарга туура багыт берген абдан маанилүү жазылган китептерге көп эле муктаждыгы билинет да, көп нерсени сурашат, бирок жетишпейбиз. Кыскасы эми долбоор дебейли, долбоорлор деле бар. Ишке ашпаган нерсени айтыш эрте го, бирок колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мен бир нерсени эскертип коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин ушу конокторго өзүнүн жакшынакай адал азыктарын берген Лезко суусу, Ратана шириндиктери жана Аль-Халал маркасындагы эт азыктар. Бардыгы өзүм жеке тастыктаган азыктар адалдыгын. Ошон үчүн ошо сулардан уртап отуруңуздар. Анан аягында сөзсүз түйүн беребиз. Ушул компаниялар бизден өтүнгөн, келген конокторуңуздарга бизден ушу түйүндөрдү берсеңиздер. Түйүн деп кыргызча айтабыз да. Анан бул жакшы салт экен өзү негизи. Акыркы кездерде мен бир жака барсам, мурда молдолордун катарында түйүн тийип келчүбүз. Бирок акыркы кезде китеп бере башташты. Ажыке, муну сизге белегибиз деп. Устаз, мен сурайын дегеним, биздин эл китеп окуйбу азыр? Илгери китеп окуган эл болчубуз. Азыр кытапта биздин эл китеп окуйт, толугу менен китеп окуу маданияты калыптанган, өнүккөн деп айтышыбыз кыйын, чындыгында оор. Анткени биз жакында эле Өзбекстанга бир сапар менен барып келдик. Ошол жакта бир жеке басманын ишин көрүп, айына мисал үчүн 30.000 тираждан китеп чыгарса дагы бир айда ошо сатылып бүтөт экен. Эми балким калкынын саны көп дейбиз, Өзбекстандын калкынын саны, бирок ар кандай себептер бардыр. Бизде окумуштууларыбыздын изилдөөсү боюнча ар бир кыргыз жаранына жыл сайын 17 беттен китеп туура келет деп айтып атышат. 17 беттен аябай көп го. Аябай көп. Аны чындыгында бир жагынан аябай чыгып аткан китептердин саныбы же окуганыбызбы? Окуганыбыз. Биздин азыркы бир жылда 17 бет окуйт экен. 17 бет. 6 миллион калкыбыз бар десек. Аябай окуйт экен. Ооба. Ошонун ичинен китеп окугандарга ошондой төп келгени 17 беттен болуп атат да. Эми бул эгер орто есеп. Орто есеп менен болгондо. Ошол себептен айтаар элек, азыр бул китептердин чыгып аткан тиражы менен караганда деле, мисалы биз эң көп басканда бир жылда 5000 тиражы менен эң жакшы сатылган китеп араң өтөт да. Мисалы 10.000 сата албайбыз жылына, эң жакшы китептер дагы. Демек, сиз айткандай бир кезде Союз маалында китеп окуу маданияты жакшы калыптанган, биздин калкыбызда ошол кезде. Китептер күркүрөп басмалардан арт-артынан чыгып турган. Эми ар кандай китептер, адабий, башка шыгыс окуган. Мен муну Суамбердиев деген китеп чыгаруучу типография. Ошол жердеги жаш кезибиз кыздар менен таанышуудан максатыбыз али сатыкка чыга элек китептерди алып чыгып берсе бизге. Биз типографиядан клейи, желими кургай элек китептерди алчубуз. Сатыкка чыкса калбай калат. Мына ушундай эл элек да. Ал кез башка болгон экен эми. Бирок сиз айткандай ошол маданият бир жагынан жоголуп кеткен, таптакыр эле. 2000-жылдардын башында мен билем, мисалы үчүн диний адабият боюнча китеп саткан жалгыз гана Ал-Худо деген чакан бир күркө сыяктуу бир жер бар эле, Московскийде. Андан башка китеп саткан жер жок эле. Азыр Кудайга шүгүр жайнаган китептер чыгып атат, бир жагынан караганда көп эле. Бирок баягы берилип китеп окуган, ушунчалык баягы китеп окубасам болбойт. Кудай Таала биринчи оку деген буйрукту бериптир. Ошонун талабы боюнча адам окубаса болбойт экен. Адам атага 10 барак китеп берилди деген тарыхта бар маалымат. Ошол боюнча адам атага 10 барак китеп берилсе, адам баласы китеп окубаса өнүкпөйт, өспөйт деген маана экен деп, ошондой бир түшүнүк менен бериле китеп окуган адамдар, үй бүлөлөр дагы эле бизде аз. Бирок Кудайга шүгүр, акырындап китептердин өтүшү, элге таралышы, талаптан караганда акырындап күчөп келатат. Окугандар бар. Эже, эмнеде ушул, эмнеге биз китеп окубай калдык? Акчаны аяп калдыкпы же интернет буга тоскоолдук кылдыбы? Эмнеге биз мындай болуп калдык? 17 барак бир жылда.
17 бет. Бул 17 бет. Албетте трагикалык көрүнүш. Эң үчүн дегенде албетте башка китептер болуп атпайбы? Мына. Бүт кичинекей балдар дагы ушул ой мага смартфон, мага телефон. А жерде жалаң oyun. Чоңдор деле ошол да. Ал китептер көпчүлүк учурда эми бардыр адамдар, албетте бар, окуган. Сатып алганда мындай көргөзүп коюп, көргөзмө кылып коюп, бул жанагы бир орусча айтканда тщеславие мына. Ой, бул китеп бар, менде бул китеп бар. Балким ичинде эле көп деле окуган эместир. Мына ошол нерсе бар да. Китептердин баарын сатып алышат, бул жакшы китеп экен, менде бар. Ел келгенде көргөзүп коеюн депчи, көргөзмөлүккө. Анан албетте ошо китептердин баары эмеде болуп атпайбы, кичинекей алакан китепте болуп атпайбы. Алакан китептер интернет бар болсо ошонун баарын окуп эле. Бирок китептин момундан окугандан көрө могу абдан зыяндуу да. Бул зыяндуу да. Биз ушунчалык зыянга учурап атабыз. Бир жагынан көз анын таасиринде. Бир жагынан баягыдай рахат жок да. Майда шифрлери бирөөнү окуса бирөө окулбай калат, туурабы? А бул китеп ошон үчүн эң негизги анан кийин албетте убакыт маселеси. Убакыт азыр шагренева кожа деген Оноре де Бальзактын сонун чыгармасы бар эмеспи? Убакыт ушундай тар болуп кетип атат. Канчалык биз тез бирмени бүтүрөлүк деген сайын убакыт ошончолук аз болуп, эмне кантип күндөр өтүп атканын билбей калып атпайбызбы? Кичинекей кезде убакыт мезгил деген мындай чоюлуп жүрөт. Өтчүмес. Өтпөйт, мектепте өтпөйт. Азырчы убакыт өткөн сайын 30, 40, 50дөн кийин бүттү. Бир замат. Ошол мезгилдин факторун дагы эске алыш керек. Окуганга убакыт жок. Аял кишилерге өзгөчө байкуштарга. Бала чака, үй бүлө, конок, жолдошун карайт, тиякты, биякты кайсы китеп? Мына эгерде мындай орто деңгээлдеги, орто мындай бир класстагы, орто статустагы аял кишилерди айтсак. Мындай бийгерээк статустагы андай бетер окушпайт да. Алар эмне менен эле конок баруу менен, конок тозуу менен андай. Мына ошон үчүн айтып атам, бул трагедия. Жаш балдарыбыз муну менен элек, орто жаштар кызма эме кылайын, бир байлыкка жетейин, тигин, башка нерсеге көңүл бурулат. Туруп алып, жайбаракат китеп окуш. Эмне деген рахаттан айрылып калып атат. Кантип окутабыз? Үйдө китепти кантип окутабыз? Үйдө болобу дегиле, бизге кантип окутабыз китепти? Бул окутуш үчүн чындыгында кыйын суроо, мажбурлап окутуунун эч бир жолу жок. Бул үчүн адамдарда ошол китеп окууга болгон ички талап, өзүнүн иманий талабы, үй бүлөнүн алдында, коомдун, мамлекеттин алдында өзүнүн жоопкерчилиги ички, өзүнүн адамдык өнүгүү деп атпайбы азыр? Курстарды, семинарларды алып атат, мисалы үчүн берип атышат. Китеп окубасам болбойт деген ошо ички талап күчөмөйүнчө окубайт экен. Мисалы, бул дагы бир тарыхый жүрүм процессте ар кандай өзгөрүп тура турган маселе экен. Эже айтып атпайбы, азыр бир жагы убакыт жетишпейт, анан смартфон башка деп. Бизде сайыз тарагандан кийин коомдук бир зор өзгөрүш баскычын баштан өткөрбөдүкпү? Адамдардын баардыгы базарлап кетти, башка баягы руханий тараптар, ушундай маданий тараптар калып кетти көп эле. Азыр эми ал кайра калыптанып келатат. Бирок те илгерки бир тарыхый жактан, эгер мусулман катары биз иманыбыз менен карай турган болсок, мисалы, ошол орто кылым караңгылыгы деп тарыхта аталган бир мезгилдер бар, баардыгыбыз билебиз. Ошол учур шарттуу түрдө азыркы өнүктү деген өлкөлөргө, европалыктарга мисал үчүн, ошол батыштыктарга айтылган болсо, мусулман дүйнөсүндө таптакыр бир жарык бир доор болгон да ошол доордо. Мисалы, ошол 10-кылымда өткөн Ибн Жаузи деген мусулман окумуштуубуз айтат, өзүнүн жазып кеткен китебинде, өмүрү жөнүндө. Мен өмүрүмдө 2 гана күнү китеп окубай калдым дейт. 2 гана түнү дейт, күн эмес. Болбосо түндөрүмдө ал кезде мындай чырактар жок, лампочкалар жок, электр жок, баягы май чырак кыштын түбүндө окушкан да. Биринчиси, үйлөнгөн түнүмдө китеп окубай калдым дейт. Экинчиси, атам кайтыш болгон түнү китеп окубай калдым дейт. Андан башка бүт өмүрүм, түндөрүм китеп окуу менен өттү дейт. Албетте ошондой деген окумуштуулар, аалымдар, сабаттуулар дейли,
аалымдар эмес, ошолдордун сабаттуулары ушунчалык көп китеп окушкан экен да. Ошого жараша эже айтып аткан Ибн Синадан баштап, Фарабиден баштап дөша орто кылымдын мусулман окумуштуулары ошондой китеп окуу маданиятынын күчтүүлүгүнөн калкып өздөрү чыгып туруп ааламга илим нурун тараткан мисалы тарыхта. Азыр карай турган болсок такыр наоборот да. Мисалы азыр мисалы китеп окуу боюнча Скандинавия өлкөлөрү, Япония, Германия, АКШ ошолор эң алдыда турат. Бул бардыгына белгилүү. Мисалы ошолордо бир жылда адам башына жогору төмөн 30дан китеп туура келет экен. 30дан китепти окушат. Ушундай смартфон болгонуна карабай, интернет, виртуалдык дүйнө башка жайылгандыгына карабай, дагы эле кагаз китеп, дагы эле өтүмдүү алар да, дагы эле окушат. Анткени ошондой маданият калыптанган. Бизде карасак ошол тарыхтагы ошондой окуган ата бабалар бар, мусулман окумуштуулар дүйнөгө илим нурун чачкан доор артка кетип, азыр мусулман дүйнөсүндө таптакыр эле окубай калган, айрыкча араб дүйнөсүндө. Ушундай айтышат. Тигилерде азыркы өнүктү деген өлкөлөрдө бир адам бир жылда 30-40 китеп окуп атса, мусулман дүйнөсүндө 30-40 адам биригип бир жылда бир китеп окубайт. Көпчүлүк өлкөлөрдө ошондой. Биздин Кыргызстанда болсо, биздин кыргыз калкыбызда албетте баягы сайыз маалында калыптанган үйдүн текчелери ал учурда хрусталь идиштер менен эмес, китептер менен толуп турчу эжекебиз жакшы билет. Бүт ар бир үйдө китеп текчелери болгон да, болгон. Ошол китептердин көптүгү менен, көп окугандыгы менен сыймыктанган, ошону менен элдин баягы билим деңгээли, маданияты да кайсы бир өзүнүн дооруна жараша бир багыттан жогору болгон. Мисалы үчүн азыр эми бизде Кудайга шүгүр ошондой бир нерсе китеп окууга болгон зор талап жоголуп, кайра өчкөн менен кайра акырындап пайда болду. Бирок азыр диний адабияттар өтүмдүү. Бул тарабынан шүгүр дейбиз. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын өмүр баяны, айрыкча эң алгач Куран китептер, намаз окууну үйрөнүү, Куран окуу, Куран тажвиди, мисалы үчүн анан фикх маселелери, илми хал деп коебуз, күнүмдүк мусулмандын жашоо турмушунда болчу маселелерди жакшы баяндап берген, чагылдырган Куран китептер көп өтөт. Дагы эле какшашат, башка китеп чыгаргандар ушунчалык көп угабыз. Адабияттар такыр өтпөйт азыр. Поэзия, проза же болбосо илмий китептер, кыргызча китептер дагы эле өтпөйт. Жылына бир 200-300 же болбосо 1000 тираждан чыгарса, ошол деле бир жыл эмес, 5 жылда деле өтпөгөн китептер толтура. Керек болсо Айтматовдон, улуу жазуучубуз дейбиз, албетте дүйнөлүк деңгээлдеги улуу жазуучу Айтматов, Касымбеков баштаган, Түгөлбай Сыдыкбеков баштаган жазуучуларыбыздын романдары деле такыр окулбай калды да азыркы кезде. Демек ошолор деле окулса жакшы болмок. Мисалы диний адабият албетте адамдын руханий тарабына багытталган, бул деле абдан керек нерсе. Муну окубай болбойт. Бирок ошол учурда адамдын баягы интеллектуалдык тарабын, кыргызорун, өзүнүн улуттук маданиятын, жалпы адам катары калыптанышында бардык тараптагы китептер, адабий, илмий китептердин орду аябай чоң да. Окубаган адам болобу, коом болобу, өлкө болобу, улут болобу, баары бир өнүкпөйт экен. Реал абал ушуну билдирип турат да. Анан сиз айтмакчы эми кантип окутабыз деген нерсе бул суроо бойдон калат. Эми биз жакшы тилек жарымырыз деп китептерди чыгара берсек, элге колдон келишинче рекламаласак, тарассак, китеп окутууну мисалы жыл сайын китеп окуу конкурстарын уюштуруп атабыз. Мисалы бул 5-жылы быйыл өттү. Быйыл 10 миңче адам катталып, Кыргызстан боюнча 7 облустан. Ошонун жарымынан көбүрөөгү иш жүзүндө сынакка катышты. Алдыңкылары умра сапары башка баалуу белектер коюлуп. Бул дагы бир ошондой китеп кантип китеп окутабыз деген сиз койгон суроого бир эме катары бир аргалар болуп атат. Бирок өздүгүнөн ар бир адам болбосо дагы көпчүлүк адамдар мисалы окуган сабаттуу коомбузда мен китеп окубасам болбойт деген түшүнүккө келиши азырынча кыйындай да. Эми үмүт күтө туралы. Азыр биз бир уртамга тыным жарыялайбыз, Кудай буйрса. Андан ары дагы маегибизди улантабыз. Мен ойлойм, калган убактыбызды ушу кантип окутабызга жооп издеп көрөлү. Анда бир уртамга ылайык тыным.
Assalamu алейкум Кыргызстан. Көрсөтүүбүздү улантабыз 5 каналда Орозодо 30 күн долбоору менен мен Мыктыбек Арыстанбек. Биз буга чейин китеп окуу маданияты боюнча китеп окуу маданияты тууралуу сөз кылып келдик. Эмне үчүн окубайбыз, бир аз сарасеп салганга аракет кылдык. Эми кантип окутабыз дегенди дагы талкуулап көрөлү. Эже балким устаз Алмамбет айтып атат, окубай калдык. Окутуштун бир жолу биз бир жылда 1-2 конкурстарды өткөрүп атабыз дейт. Устаз өзү айтып атат, бул өтө эле аз дейт. Бул мындай айтканда кызыктырып окутуу да, бирок ички талап жок деп атат. Мен кошулам бул сөзгө. Менде бир ой пайда болот эже. Балким азыр эл окуй турган чыныгы китептер жазылбай аткандыр. Азыркы замандын талабындагы китептер жазылбай аткандыр. Анткени мен эсимде да, мунагу кайра куруу башталганда болор болбос бузуку ушундай эч кандай көркөмдүүлүгү жок китептер аябай тараган. Адамдар тим эле артынан кууп, издеп, сатып алып, аябай бузуку китептер тараган. Ушундай озго да алгыс китептер. Эмнеге? Ошол замандын өзүнүн бейнеси болгон ошо китептер. Бүгүн балким ушу биздин өзүбүздүн замандын бейнесин көрсөткөн китептер жазылбай аткандыр. Балким жана биз классикалык китептер дегенибиз ал эл окурман аны өткөн замандын китеби деп билеттир. Балким. Бул эми чоң татаал сүрөө да. Азыр могу капитализмге өтүп аткан мезгил, базар экономикасы өтүп аткан мезгилде эмне орусчалаганда потребности деп коет, керектөөлөр, муктаждыктар, кандай муктаждыктар бар? Эң негизги муктаждык эми көпчүлүгүн карап көрсөк, албетте мындай бир жакшы жашоого болгон муктаждыктар. Жакшы жашоого болгон муктаждык кандай жол менен ишке ашылат? Анан көпчүлүгү эле жанагындай базарга барып, сатып, алып, анан сатып, анан ошентип оокат өткөзмөй. Куруу, бир эми азыр бизде албай Кудайга шүгүр куруу маселеси болот, ошо иштеген адамдарыбыз эртеден кечке, строительдерчи, куруучулар. Жаргандай заводдор. Эми акырын жанагы капиталисттик өнүгүү өкүм сүрүп атат. Мына ошондой мезгилде жана руханий муктаждык барбы? Мына ошо сураны элден мурун ошону билишибиз керек. Руханий муктаждык болмоюнча китеп окулбайт. Жана руханий дөөлөт, бул да акча менен барабардала турбайбы? Ой, менин билимим, мен билимдүү болсом, китеп окусам мен сөзмөр болом. Китеп окусам мен билимим киши тереңделет экен. Ошого жараша мен тетине сонун окуп өткөмдө, анан чет өлкөгө барат экенмин, анан кийин кичине байып турбаймбы? Менин рухум, бир гана билим эмес, бир гана чынчылдык буга. Чынчылдык. Эстетикалык. Мындай бир этикалык инсан маданияты, бул дагы чоң байлык экен турбайбы деген муктаждыкка ээ болдуруш керек балдарды. Мына ошол муктаждык болмоюнча эч качан анан ошо жолу катары, ошого жетүү жолу катары китеп окуу бирден бир. Себеби элден мурун дикция өнүгөт. Мына фонетикалык мындай алып барыш, сүйлөш, анан өзүнүн мындай бир ички маданияты өнүкмөйүнчө могу тыбыштарда да билинип турат. Тыбыштарда, интонацияда, адамдын алып турганы бир жака бир эгерде урунушса жакшылап сүйлөй албай алып турганды болсо билген киши айтат да, балам, бул сен ала албай калды, кечирип кой депчи. Эгерде өзүн билип, өзүнүн мындай ички маданияты болуп, өзүн контролдогон, регуляциялаган сүйлөгөндө ушундай жакшынакай сөз менен сүйлөсө, мына ушунун жеткен бирден бир жолу китеп окуу экен дегенди билгенде, ошондо өзүнөн өзү окушат. Эми кайсы китеп? Эмне китеп? Жана сиз айттыңыз туура. Мындай өткөл заманында чын эле бүт жана коомдун түбүндө жаткан нерселер чыга баштайт да. Бүт хаос деп коет. Ошо менен пайдаланат кээ бир адамдар. Адамды ошого эметейин, мындай тартайын депчи. Абдан бир түпкү, бир жаман бир нерселерге адам анан башка ошого тартылып кетет да, анан бул өтө жаман нерсе да, жаман кубулуш да.
Анан мен айтайын дегеним, ошо бийиктикке үйрөтө турган бир гана классика бар. Бизде азыр жазуучулар барбы? Ошол замандын жазуучулары барбы? Диний жазуучулар, котормочулар бар. Бирин экин эптеп-септеп биринен жазып атат. Мен ошентип эптеп-септеп деп айтам да. Фундаменталдуу мындай пайы менен жазган барбы бизде? Мейли диний адабият болсун, мейли көркөм адабият болсун, бар бизде жазуучулар? Мен ушу аябай кечирим сурайм. Идеологиялык калыстык менен жазган. Ушу бизде өткөн замандан эле келген, мен өзүм жакшы көргөн, жакшы билген жазуучулардан эле мына Кеңеш Жусупов. Кеңеш Жусупов тура айтып атамбы? Усупов. Жок, Усупов эмес, Кеңеш Усуповпу? Жусупов да, Кеңеш Жусупов да. Жакшы жазган киши да, жакшы. Мына байкуш өтүп кетти журналистика, бирок ошентсе да ушундай жакшынакай таамай жазган Алым Токтомушев. Эми булар журналистика. Жазуучулардан эми балким Сактановдурдур, балким. Бирок андайларды билбейм да, мен эми алыс жерде жүрүп калдым да 4 жылдан бери. Мен ойлонуп баштадым да. Сиздин ошо дооруңузда кайсы жазуучулар бар эле десе мен айтам деп. Жазуучулар дегенде союздун алдында талап такыр башка болгон, жакшы билесиздер. Жазуучулар ошол зор системанын үгүттөөчүлөрү катары кызмат өтөшкөн дагы бир даватчылары дейсиз. Даватчылары идеологиянын. Аларга жакшы шарттар түзүлгөн. Өнүгүшүнө кандайдыр бир шарттарды түзүп мамлекет тарабынан кам көрүлүп, жакшы баягы багыт берилгенден кийин алар дагы жакшы өнүккөн экен. Анан баягы жүздүн ичинен жүгүрүк чыгат дегендей, сүзүлүп олтуруп ааламдык алып жазуучу Айтматовго чейин зор классикага айланган эмел атап өткөн жазуучулар чыкты. Аларды албетте дагы жүздөгөн жылдар кыргыз элинде окулат. Алардын китептери, себеп шедевр китептери бар да. Сиз айткандай азыркы кезде ошондой талап жоктугунанбы, ошол мезгилдеги бир жагынан караса мышыгыйлагыдай эле азыр жазуучулардын абалын көрсө өзүнүн китебин жазган чыгара албай жүрүп жүрөт, мисалы үчүн. Советтер Союзунда караганда жазуучуларга азыр шарт жакшы эмеспи? Эркиндик, эч кандай идеологиялык кысым жок. Жакшы жазда, өткөрдө сат, акчаңды иштет, салыгыңды төлөп коюп, акчаңды эмне кылсаң ошо кыл. Ал айтканыңыз туура, эркиндик тарабынан сөз жок, бул тараптан шарт жакшы. Бирок эми ошол доордо калыптанган тартип боюнча бардыгына алдына машинасын даярдап берип, үйүн даярдап берип, жазганга столун калеминен берип, идеяны да берген. Идеяны дагы берип ошондой кылган нерсе жоктугунанбы, ошол доордо калыптанган жазуучулардын бардыгы азыр коомдон четтеп эле сүрүлүп калган бир доор болуп атпайбы? Сиз айткандай жаңы замандын өзүнүн күчтүү, мыкты жазуучулары жетилип чыга элек, ал тегеле билинбей атат. Мындай да ушу доор жаратат таланттарды. Доор канчалык бийик болсо, канчалык бир кандай десем бир зобололуу мындай бийик доорго жараша жазуучуларда болот да. Ана биз 25 жыл чоң кризиске учурабадыкпы? Интеллектуалдык кризис деп коет. Руханий кризис. Мурункузда ооргандай эле, кандай ишеним бар эле. Эми азыркыда ооргандай. Аны менен бирге жанагындай жоктуктук байкуш жазуучуларыбыз кандай шартта жашап жүрөт. Кандай шартта ана мурунку ишенимдери баардыгы акырын жоголуп сүрүлүп атса, жаңы ишенимдер пайда болбой атса, дин болсо баягыдай илгеркидей диний киши эле уялып эле айтылбайт. Көпчүлүгү могу интеллектуалдар, интеллигенттер, мындайча айтканда интеллигенция уялат, ой мен ушул убакка чейин бар. Ой, кантип айтам эми көрүп калгам да мындай атеизмге депчи, мына. Же буяка чын жүрөгү менен берилбейт, же мурункусун кой бербейт. Кризис деген ушул. Жаңы ойлом кабыл эметил элек да, мындай калыптана элек да. Жана сиз бир сөз айттыңыз. Үмүт эже, капиталисттик жашоо боюнча. Ошону айтсаңыз, мен бир маселеге сүңгүп киргендей болдум да. Мындай үстүртөн болсо да. Капиталисттик системада адамдар ийгиликке муктаж, акчага муктаж. Акчага жетүү үчүн ийгилик формуласы керек. Коммунизмди куруунун формуласын беришти. Коммунисттик баягы
кодекс. Аллахтың разылығы үшін жетүүчү формуланы дини китептер берет. А мынау бүгүнкү күндөгү ийгиликке жетүү формуласын бере турган жазуучулар тилекке каршылар же коммунизмди орундагылар же азыркыны билбегендер. Ошондуктан мен ойлоп атам, азыр бир эл китеп окуйт, бирок кайсы китепти окуп атат десе, Кийосакини окуйт. Туурабы? Карнегини окуйт. Дагы ошол тренингтердин китептерин окуйт. Машыктыруучулар. Эмнеге биздикилер өздөрү ушуну жазбайт, эгер биздин талап ушуга болуп аткан болсо, көчөдө чаң баскан, агар бозоруп калган, жанагы Кийосакинин китептерин алып кетип атат. Кыргызча которуп койсо. Демек талап бар, окуп атат. Эмнеге биздикини окубайт десе, бизден ушундай жазгандар жок болот. Атта ийгиликти көрсөтүп бергендей. Дин чоң булак ушундан көрсөтүп берүүчү. Байын десең мындай кыл, мындай кыл, мындай кыл. Эгерде ишиңде карьераңа жетишем десең мындай кыл, мындай кыл, мындай кыл деп ошо бир машыктыруучу китептер жазган жазуучулар керек болуп атат экен деп ойлоп калдым да мен. Бул капитализмдин жазуучулары, булар ушу тренерлер окшойт деп койдум. Эми экөөңүздөр тең ойлонтуруп, өзүм сүйлөп, өзүм бүтүрүп 1 мүнөттөн коштошууга, ошо эли журтка сөз айтарга силерге эркин микрофон. Үмүт эже. Рахмат. Эми мындай да, байта бери ушундай сонун сөздөр айтылып атат. Көйгөйлүү албетте, сонун деген эми баягы жанды мына окурмандарыбызда, угармандарыбыздар чын эле кандай заманда жашап атабыз, керек го, китеп окуш керек го деген ой пайда болсо эле момундай отурум пайдалуу болот. Бир нерсеге жетти десек болот да. Анан менимче биз интеллектуалдык жагын карадык. Бирок эң негизги азыр руханий жакты топтош керек. Ошон үчүн мен ошо руханийликтү тилейт элем элим үчүн. Орусча айтканда духовность. Духовность деген эмне эми өзү? Диний деген өзүнчө. Диниде барбы жана духовность? Албетте бар. Бирок динден оолак болуп духовный адамдар деле бар да. Аны да эстен чыгарбашыбыз керек. Чынчыл, адамга жамандык кылбаган, жакшылык кылган, боорукер, туурабы? Таза, же ошого жетишейин дегендер деле бар да, аракет кылайын деп. Мына ушу капиталисттик доордо азыр, мына ушуну дөөлөт катары биз деген өнүктүрүшүбүз керек, тарбиялашыбыз керек. Бул чоң дөөлөт, чоң капитал. Кандай заман болбосун, капиталисттик доор деп болобу, же башка доор болобу, эмне истик болуп кетсе дагы, адамзат коому пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын рухунан алыстаганда адашат. Муну биз мусулман катары, аксиома катары кабыл алабыз. Азыркы кезде мейли мусулман коомчулугуна болсун, мейли баягы динди түшүнбөгөн башка бир жолдор менен кетип аткандарга болсун, пайгамбарыбыздын чыныгы руху толук жете элек. Рамазан айы келе жаткан ушул алдыбызда, ошол пайгамбарыбыздын рухунун кайрадан жанданышына Мухаммеди рух деп атайбыз. Бул рух ааламга нур чачкан, адамзатты баткактан сууруп чыккан, эже духовность деп атпайбы? Духовностун дагы эң туу чокусуна жетелеген ушул пайгамбарыбыздын руху, ушул Рамазан айынын сый урматында жыл өткөн сайын жакшылап элибизге жайылып келатат. Кудай таала ушуну куткалсын. Рахмат. Келгениңиздерге мен аябай кубанычтамын. Мага койсо мен 10 саат сутка менен сүйлөшө берем. Ошо сүйлөп атып үй бүлө баккан адаммын да. Бирок түз эфирдин өзүнүн мыйзам ченемдиктери бар экен. Канткенде да үй бүлөңүздөргө Аллах таала ушул айдан урматына жакшылыктарды берсин. Эже, устаз. Анан жанагы бизде Кыргызда куту үйдөн кур чыкпайт дейт. Мына биздин белектерибиз. Кур келбедик. Жок, эч нерсе эмес. Силердин сөзүңөр бизге алып келген белегиңер ошол. Рахмат. Устаз, саарлыкка, Рахмат. Озачарга үйгө ала барасыңар. Ал эми биз, урматтуу телекөрүүчүлөр, берилген убакытты ушинтип аягына чыгардык. Эртең дагы Аллах субханаху ва таала насип этсе, дагы эң сонун биздин Кыргыздын көрүнүктүү инсандары менен 40 мүнөт бою кайсыдыр бир олуттуу маселенин тегерегинде позитив тондо сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Анда ар бириңиздердин үйүңүздөргө орозонун нуру шооласы менен жакшылыктарды берсин Аллах таала. Ар бириңиздердин тилеген максаттарыңыздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум.